Жылан көпөлөктү өлтүрөм деп артынан кууйт. Көпөлөк болсо артын карабай, эч нерсеге карабай, коркконунан канатын катуу кагып качат. 3 күн качат. Анткени коркуу инсанга күч кубат берет экен. Жылан да көпөлөктүн изинен калбай, артынан сойлоп кууй берет. Эч аңдуусун таштабайт. Күчтөн калган көпөлөк акыры бир гүлгө конот да: "Мени өлтүрүүдөн мурда сага 3 суроом бар" дейт. Жылан болсо: "Мен эч качан жемишиме мындай мүмкүнчүлүк бербедим эле. Мейли гана айта койчу, бул сенин акыркы сөзүң болсун" деп макулдугун берет. Анан көпөлөк айтат: "Биринчи суроом. Көпөлөктөр сенин жемишиңби? Негизи сен көпөлөктөр менен тамактанасыңбы?" Жылан "Жок" деди. Анда экинчи суроом. "Мен сага эмне жамандык кылдым? Сага бир да болсо жамандык кылдымбы?" дейт көпөлөк. Жылан болсо "Жок" дейт. Анда үчүнчү суроом. "Анда неге мени өлтүрөйүн деп жатасың?" Ошондо жылан: "Мен сенин канат кагып учуп жүрүшүңдү көрө албайм" дейт. Урматтуу туугандар, мындан биз аябай көп сабак алышыбыз керек. Анткени өзүңүздөр жакшы билесиздер, көпөлөк жыландын жемиши эмес. Көпөлөк жыланга бир кымындай дагы жамандык кылган эмес. Бирок жылан аны өлтүрүүнү, аны жеүүнү каалап жатат. Эмне үчүн? Анткени анын учуп асманда көкөлөп жүрүшүн каалабай атат. Мына ушул үчүн ал өлтүрүүнү каалап жатат. Дал мына ушул сыяктуу эл арасында хасат, көрө албастык аябай тарады. Негизи чын-чынында инсан инсанды жебейт. Инсандын жемиши, инсандын тамагы инсан эмес. Бир инсан бир инсанга жамандык да кылган эмес. Анда эмнеге инсанга жамандык кылат? Мындан чыгып жатат: инсандын ооматын, жетишкендигин көрө албагандыгы үчүн, анын башына конгон бакытты көрө албагандыгы үчүн, анын канат кагып учуп жүрүшүн каалабайт. Ошол үчүн жамандык кылууга аракет кылат. Бүгүнкү күндө жыландар көбөйүп кетти. Ээн тала эрме чөлдө эч кандай жыландар калбады. Бардыгы мына ушул биздин жүрөгүбүзгө кирип кетти. Негизи элестетиңиз. Бул жүрөккө Аллах Тааланын берген бизге илим нуру кириш керек эле. А бирок көрө албастык кирип кетти. Сиз адамдардын кемчилигин карап жашабаңыз. Баарыбызда кемчилик бар. Ошол кемчиликти, каталарды Кудай Тааладан дуба кылып кечирилүүсү үчүн биз бул дүйнөгө жаралганбыз. Ал эми Аллах Таала ошол күнөөлөрдү кечирем, магфират кылам деп убадасын берген. Урматтуу тууганым, сиз футбол оюн талаасында оюнчу болуңуз. Сиз судья, орто калысы болбоңуз. Анткени оюнчу ар дайым гол киргизиш үчүн ар кандай максаттарды издейт. Ал эми судья бир гана ошол оюнчулардын катасын издейт. Сиз судья болбоңуз. Сиз оюнчу болуңуз. Оюнчу дегеним бул мусулман дегеним. Мусулман эч качан бир мусулмандын айыбын издебейт. Анын айыбын бирөөлөргө айтып ашкере кылбайт. Эгерде сиз бул дүйнөдө мусулмандын айыбын жашыра турган болсоңуз, эртең кыямат күнү Кудай Таала сиздин айыбыңызды Адам алейхиссаламдан тартып, кыямат күнгө чейин жаралган мусулмандардын арасында сиздин айыбыңызды жашырып коет. Эгер сиз бул дүйнөдө бир мусулмандын айыбын ача турган болсоңуз, эртең кыямат күнү Кудай Таала ушундай кылып сизди уят кылып ачат дейсиз. Адам алейхиссаламдан тартып кыямат күнгө чейин мусулмандардын баарынын алдында сиздин шермендеңизди чыгарат. Ошол үчүн Кудайдан коркуңуз. Бул кемчилик баарыбызда бар. Ал кемчиликти ашкере кылып бирөөгө айтуунун эч кандай кереги жок. Болгону ошол кемчиликти жашырыңыз дагы, Кудай Таалага дуа кылып, Аллах Тааладан үмүтүңүздү эч качан үзбөңүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.